Чакыруу боюнча маалыматтар айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө жана аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна жана Кыргыз Республикасынын коргоо министринин 2023 жылдын 83 буйругунун негизинде 1 март 2023 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын аймактарында аскерге, мөөнөттүк аскерге чакыруу башталды. Чакырык башталганга чейин аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакырылууга тийиш болгон жарандар аскер комиссариаттары тарабынан изилдөө жүргүзүлдү. Изилдөө чакырылуучулардын жашаган жери боюнча алардын ата-энелери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен аңгемелешүү жана барлашуулар жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында чакыруу комиссиясынын жарандарын жөнөтүүдөгү объективдүү чечим кабыл алууга толук маалыматтар менен камсыздандырылат. Чакыруу жашагандагы тактап айтканда 18 жаштан 25 жашка куракка чейинки мөөнөттөн кийинкиге жылдырууга же чакыруудан бошотууга укугу жок жарандар иликтөө жана чакыруу комиссиясынан өтүү үчүн жашаган жер боюнча аскер комиссариаттарына келүүгө милдеттүү. Ошондой эле бардык жыйын пункттарында, базаларында чакыруу алдындагы чакыруу компаниясы тарабынан жазгы чакырууну өткөрүүгө тартылган нускамалык, методикалык жыйындар өткөрүлдү. Мында чакырууга жөнөтүү пландары боюнча жетектөөчү документтер, бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр жеткирилди. 2023 жылдын жазында төмөнкүдөй чакыруу пландалууда. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин генералдык штабынын кошундары жана бөлүктөрү жана башка аскердик түзүмдөрүн толуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө, аскер бөлүктөрүнө келип түшкөн заявкаларга ылайык жарандарды чакыруу башталды. Биринчи кезекте аскер бөлүктөрүнө чакыруу курагында жогорку жашы 20 жаштан жогорку, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө керектүү ар кандай адистери жана жарандары чакырылат.